Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Кадрлар баарын чечет деген сөздү бүгүнкү Кыргызстандын шартында аябагандай актуалдуу деп билебиз. Адатта бул сөздүн маани маңызын түшүнүп, түшүнбөй көп кайталайбыз. Кадрды тандоо системасы талкаланды, система жок деген сөз да кадыр эсе болуп калгандай сезилет. Кызмат орунга барыш үчүн кандай критерийлерге жооп бериш керек, кандай сынактардан өтүш керек деген суроолор баарыбызды кызыктырса керек. Биз дагы студияда коноктор менен ушул маселелерди талкуулайбыз. Чарпалектин бүгүнкү коноктору мамлекеттик кадр кызматынын түштүк аймактык өкүлчүлүгүнүн баш кадиси Гүлмира Ыбышева. Жана ошондой эле Интербилим коомдук фондунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Биринчи суроо. Мамлекеттик кызматка дайындоодо катачылыктар жөнүндө, ал жерде болуп аткан алешендиктер жөнүндө коомчулук ар дайым ушул жөнүндө сүйлөп келет, талкуулап келет. Конкреттештирип айтсак, ошол мамлекеттик кызматка дайындаганда болуп келген терс көрүнүштөр жөнүндө айтышат да. Коррупция жөнүндө айтышат, тааныш аркылуу ошол эле коррупциянын бир көрүнүшү катары. Мен сурагым келип атат, мисалы, Гүлмира сизден баштайын. Бүгүн мамлекеттик кызмат өкүлү катары. Бүгүн абал оңолду же дагы деле ошондой абалда турабызбы? Мамлекеттик кызматка тандоо мындан бир аз мурдагы мезгилге караганда. Саламатсыздарбы? Биринчиден кыскача айтып өтсөм, мамлекеттик кызматка кирүүдө баарыңыздарга белгилүү болгондой, азыркы мезгилде конкурс негизинде жүргүзүлөт. 2013 жыл 23 июнда өкмөттүн 383 токтому чыккан. Ошол токтомдун негизинде ар бир кызмат, мамлекеттик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар бекитилген. Талаптар эмненин негизине карата коюлат? Билимине, адистигине, стажына, күнүмдөрүнүн ыктуулугуна жараша коюлат. Ушул токтомго өзгөртүү киргизүү менен билесиздер 2016 жыл 30 майда жаңы мыйзам кабыл алынган. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам. Бул мыйзам менен эки кызматтын статусу теңдештирилип, ошол эле талаптар бир нукка келген. Бул өкмөттүн 2016 жылдын 29 декабрындагы 760 токтом менен бекитилген. Бул жерде талаптар кенже топтогу кызмат орундарына, улук топтогу, башкы жогорку топтогу кызмат орундарына өз-өзүнө адистигине, билимине, стажына карата коюлат. Азыркы мезгилде бул талаптарды аткаруу, талаптарды көзөмөлдөө жакшы эле жолго коюлган. Бир калыпка салыныптыр, мыйзамдык жагы бир калыпка салыныптыр. Макул дейли. Мыйзамдык жагы салынды, бирок экинчиси тандоо маселесинде кандай абал болууда? Бүгүн сиз айтып аткан талаптар аткарылуудабы? Аткарылса кандай далилдерибиз бар? Анан аткарылбай жаткан болсо эмнеден көз карандышылар? Азыркы мезгилде бул талаптар негизинен аткарылып жатат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, жумушка кирүү сөзсүз түрдө конкурс негизинде жүзөгө ашырылат. Конкурстун эң биринчи максаты ошол кызмат ордуна келген адам ылайыктуу, жогорку кесипкөй адам болуш керек. Мындайча алып караганда, мисалы бош кызмат ордуна жарыяланды. Бир мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы. Ошол жерде ошол кызмат ордуна карата талаптар бардыгы көрсөтүлөт. Ал талапка ылайык калуучу талапкерлер документтерин тапшырат. Конкурстун эң биринчи этабы документ кароо болуп эсептелинет. Ал жерде конкурста комиссия бар. Конкурста комиссияда сөзсүз түрдө жарандык коомдун өкүлү кошо киргизилген. Мисалы, айыл өкмөттөрдө мыйзамда. Бирок мыйзамдын негизинде мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө биз тарабынан жүргүзүлөт. Биз сөзсүз карайбыз. Конкурста комиссия курамы мыйзамга жобо ылайык түзүлгөнбү деп. Мамлекеттик кадр кызматы сөзсүз түрдө бул жерде процессте көзөмөлдөйт, Көзөмөлдөйбүз. Ошол жерде жарандык коомдун өкүлү сөзсүз киргизилет. Ал жерде эгер талапка жооп бербеген талапкерлер болсо, ал адам конкурска катыша албайт. Ушундай учурлар болуп атабы, сиздердин практикаңыздарда барбы? Ошондой бир конкурстун биринчи эле этабында могу катышпайт деп айткан учурлар барбы, жок? Көп кездешет. Мисалы, мамлекеттик органдар алар бир аз нукка түшүп калган. Себеби конкурста комиссиясынын борбордук аппарат тарабынан катуу көзөмөлдөнөт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бир аз мүчөлүштүктөр болуп келет азыркыга чейин. Эми алыска толуу, мисалы, айыл өкмөттөрдө кадр табыш өтө оор. Конкурска келгенде жарыялагандан кийин ал жерге бир талапкер табылса табылат, табылбаса жок. Кээде болуп калат. Мен өзүм эле жакында
практикамда кездешип өттү. Жогорку билимдүү орунга орто кесиптик билим ар адисти алып келип атышат. Анан мен аны мыйзам чегинде түшүндүрдүм, качтыра албайсыздар деп. Ал адам кайра конкурска катышпай документтерин кайтарып беришти. Рахмат чоң, буга дагы кайрылабыз. Улагайым, мына бүгүн мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү айтып атат, бир топ нукка түшүп калды. Мамлекеттик органдар буга көнүп калышты дегендейчи. Сиздин дагы оюңуз ушундайбы же башкачабы? Эми мыйзам талаасына келгенде мыйзамдын талабын мамлекеттик кадр кызматы аткарып атат деп айтсак болот. То есть ошол эрежелерди аткарып атышат да. Бирок өзү конкурсту өткөзүү бул көз боюму болуп атат да. То есть мындайча айтканда процедуралар сакталып келет, а бирок ошол процедуралардын ичиндеги жанагы кантип конкурстар өтөт, ошо адамдардын өзүнүн конкурска катышуусу, конкурста жооп бергени, ошол просто профанация да. Мисалга айтсак, ошол эле конкурсту өткөзүп атканда балы. Биринчи тур бул ошол компьютердик тестирование деп атпайбы? Ошол компьютердик тестированияда биздин көп балдар катышканда, жакшы билими бар, жакшы балдар катышканда өтпөй калып, именно сүйлөшүлгөн кадр өтүп кетет да. Ошондо мисалга айтсак, ошол вице-мэрлик деле бул деген мындай чоң ключевой позициядагы кызматчыларды айта турган болсок, бизге мисалы үчүн бир эле ошо пример катары биздин өзүнүн мэриябызды алсак, мэриядан мэрден кийин вице-мэрлерди партиялар өзлөрүнүн талапкерлерин неметишет да. Өзүм суроом бар өзүнчө. Мына сиз айттыңызда профанация депчи, балдар да катышкан деп айтасыз да. Ошол тест мамлекеттик кадр кызматынын алдында ошондой тест борбору бар, адашпасам. Ошол жерде тест алышат. Жанагы биринчи этабы бул кызматкерлердин документтерин кароо болсо, экинчи этабы бул тест тапшыруу. Мамлекеттик мыйзамдарды, процедураларды, инструкцияларды билгендигине баа бериш керек деп туруп тест тапшырат да. Профанация дедиңизде, эмне үчүн профанация? Демек, ошол компьютердик борбордогу тест бул жөн эле кожо көрсүнгө. Балдарды бурмалоо. Булар балдарды бурмалап коет. Балдарды бурмалашат. Буларда деген конкурстун 3 этап өтөт да. Бул документ деген конкурс эмес, документ бул предварительный отбор. Андан кийин тестирлөө бар. Тестирлөндөн кийин письменный жазма түрү бар. Письменный жазма тургандан кийин устный суроо жооп бар. Туурабы? Устный суроо жооп бар. Азыр конкурс 4 этаптан турат. Документ кароо биринчи, документ кароо азыр ошол ушул мен айтам, далил деп айта албайм, бирок ушуга кандайдыр бир эмелер барбы, мисалдар барбы? Ну, эми эмнеге профанация деп айтам? Потому что жанагы өткөн кадрлар жумушка келгенден кийин өз жумушун мыйзамдын чегинде аткара алышпай атпайбы? Ошондо таң каласың да, элементарный мыйзамды билип атканда бул конкурстан кантип өттү экен деп таң каласың да. Мисалы алсак, элементарный алсак. Мен да ошол жерде Сиздердин эмеңиздерге, корооңуздарга таасир кетилди да. тестирлөөдө бурмалап атат деген оюңузга мен толук кошула албайм. Себеби ал жерде тестирлөөнү билесиз, онлайн режимде өтөт. Биздин өкүлчүлүктүн жетекчиси жумуш кабинетинде карап отурат. Бишкекте биздин зам директорубуз карап отурат. Ошондой эле тестирлөө борборунун бөлүм башчысы карап отурат. Анан Ар бирин карап отурабы? жок, ал жерде камера коюлган, балдардын кыймылы каралып отурат. Бирок сизалги конкурс өтүп аткан учурда айтып атасыз, бирок анын адамдын фактору канчалык деңгээлде мындай не деп коет, адам факторунан качуу деп айтабыз да биз ар дайым, адам келишиши мүмкүн депчи, ошонун канчалык деңгээлде корголгон тест борбору? Адам эч кандай кийлигише албайт. Себеби талапкер компьютерде отуруп белгилеп аткан ар бир жообу ал Бишкекте катталат. Туура белгиленсе туура деп катталат, туура эмес белгиленсе туура эмес деп катталат. Анан тестке келген көпчүлүк өтө албаган талапкерлер бар. Ошолорго жардам берүү максатында бизде былтырдан бери окутуу борбору иштеп жатат. Ушул борбор жакында Жалал Абад шаарында дагы ачылды. Бул борборго келип бир жумадан 10 күндө даярдаган кызматчылар 40тан жогору балды алып өтүп атышат. Өзүбүз деле стажер болуп жүргөн Назар деген жигитибиз бар. Прон аркылуу келген, ал бала окуу жайын жаңы бүткөн, тест жөнүндө түшүнүгү жок болчу. Келип ушул жерде 2-3 ай бизде иштеп жүрүп, азыр тестке киргенде 46-48 балл менен өтүп атат. Алдын ала тестирлөө деген барбы жокпу? Алдын ала тестирлөө деген пробный деп коюшат. Пробный тест деген бар, ошол окутуу борборунда даярданышат. Окутуу борборунда. Ал жерде биздин баш мыйзам конституциядан бар, мамлекеттик жарандык кызмат, муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам бар, эмгек кодексинен бар, жарандардын кайрылуулары бар, салык кодексинен бар, мыйзамдардын бардык түрүнөн суроо жооптор бар. Мен эч кимди күнөөлөгүм келбейт, бирок мына эжеке профанация деп атпайбы?
жакында эле бир ушундай эме болду да. Жакшы билет деген адам 32 балл алды мисалы. Эми ал өзүнө мүмкүнчүлүгү ошо болсо керек, бирок баягы мындай эле караганда жакшы, анча деле жакшы адам эмес деген адамга 34 балл коюп беришти да. И ошол эң негизгисичи, эң башкысы тесттин жыйынтыгы акыркы жыйынтыкка таасир этти да. Конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык сиздерге кыскача айтып өтөйүн. Тесттен 50% барерден өтүш керек. 60 суроо берилет, 60 суроонун 30 суроосуна туура жооп бериш керек. Ошол адам практикалык тапшырмага киргизилет. Практикалык тапшырмада дагы 30 баллга чейин бааланат, 50% барьер деген бар. Ал жерде 15 балл алган адам аңгемелешүү керек. Анан дагы кошумча белгилеп кетүүчү нерсе, азыр биз жобо боюнча конкурстук комиссиянын курамында жокпуз. Тесттен өткөндөн кийин андан ары конкурстук комиссия кандай иш жүргүзөт, ал конкурстук комиссиянын өзүнүн компетенциясына кирет. Мен ал процессти бир аз билип калдым, ошондо конкурстун жыйынтыгын ушул аягында балдардын топтомунда эме жеңип койгонун айткым келди, тек гана компьютердеги тестилөө жеңгендигин айткым келди да. Мына мен баягы суроом, муниципалитетте биздин эми жергиликтүү бийликте мэрияда кайсы кызматкерлер конкурстан өтөт? Кайсы категорияда кызматкерлер өтөт деген суроо да. Мэрияда азыркы жаңы мыйзамга ылайык вице-мэрлер конкурстан өтпөйт. Мурун билет элеңиздер, вице-мэрге кызмат ордуна, жогорку топтогу кызмат ордуна кирет. Бул кызмат ордуна келгендер конкурска катышкан. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенден кийин 16-жыл 30-майда кабыл алынып 7-июнда күчүнө кирип атат. Ошондон кийин бул вице-мэрлердин кызмат орду өзгөчө тартипти дайындалуучу кызмат орду болуп калган. Административдик кызмат ордуна киргизилген. Ошол мезгилден баштап вице-мэрлер дайындалат. Мэр тарабынан бирок вице-мэрлерге да көзсүз талаптар коюлган. Мамлекеттик муниципалдык кызматта 5 жыл же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 7 жыл деген талап бар. Мамлекеттик кызматта 5 жыл. Мамлекеттик жана же муниципалдык кызматта жыйынтык стажы 5 жылдан кем эмес болуш керек. Түшүндүм. Мына коомчулукта азыр биринчи вице-мэр жөнүндө катуу сөз болуп атат, билип атасыз. Кээ бирлер тамашалап атышат, мындай ил бир секирик болду депчи. Ушуга көз караш кандай болуп атат? Жарандык коомдун, деги эле коомчулуктун. Өзү боюнча ошол саясий партиялар кадр маселесине киришүү аябай терс көрүнүш болуп атат да. Бул деген мэр деле өзү тандай албай атат да. Өзүнө керектүү жакшы иштеген вице-мэрлерди тандай албай атат. Бул деген ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын көпчүлүк коалициянын партиялары сунуштап атат. Биздин кадрды аласың, албасаң сен отчетуңду кабыл албайбыз деп мэрге басым көрсөтүп атышат да. Ошондой эле жогорку кеңеште дагы министрликтерди дайындаганда, вице-премьер министрлерди дайындаганда жогорку кеңештин депутаттары премьер-министрге басым көрсөтүшөт да. Ошого ылайык биздин өзүбүздүн жарандык коомдун көз карашы булар баары ошол электен эленип, анан кийин ошол тиешелүү бир талаптарга ылайык тестирлөөнү мисалга вице-мэрлердин ордуна калтырып коюш керек. То есть конкурс аркылуу өтүү вице-мэрлердин должностун калтырып коюш керек болчу да. То есть мындайча айтканда, эгерде мэр эки партиянын ортосунда кимисин тандай алган билбеген учурда, анда ошол конкурс мындайча айтканда объективдүү тандоо көрсөткүч болот. Эми азыр конкурска деле биздин ишеничибиз жок. Эмнеге дегенде бизге конкурсуна кадровая служба өзү механизм ойлоп тапты, конкурс деген. Бирок ошол конкурстан өткөн кадрлар бизге жакшы кызмат көрүп бере албай атат да. Ошого биз ошол механизмди кайтып мындай кайтып карап чыгышыбыз керек окшойт да. Эмне үчүн ошол конкурстан өткөн жакшы деген кадрларыбыз иш жүзүндө өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө албай атат. Ушул чоң суроо болуп атат да. Чоң суроо болуп атат. Вроде бы конкурстан тандалып, эң жакшысын тандап алдык. А бирок ошо эң жакшы деген жакшы ишти көрсөтпөй атат да. Биринчи вице-мэр боюнча мыйзамдык жагынан карама-каршылык жок дедиңиз. Бирок квалификациялык талаптар бар дедиңиз да. Мына ушул боюнча айтсаңыз, бүгүнкү күндө квалификациялык талаптарга жооп береби, жооп бербейби? Бүгүнкү күндөгү кандидат дайындалды, дайындалган киши. Бул кишинин дайындалышы боюнча биз 3-май күнү мэрдин атына кат жөнөттүк. Тиги кишинин талап кызмат ордуна дайындалган кишинин резюмесин алып карасак, муниципалдык мамлекеттик кызматта стажы 4 жыл 10 айды түзүп атат. Мен жогоруда белгилегендей 5 жыл болуш керек. Биз ошол себеби бул стажды биз каяктан билип атабыз. Жергиликтүү кеңештердин депутаттардын статусу жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамга 2014-жылы июль айында өзгөртүү киргизилип, ошондон берки айлык кеңеште депутат болсо стажы эсептеле турган болуп
бекитилген. Ошол боюнча түшүндүрмө берип, мыйзамга ылайык иш жүргүзүңүздөрдү тиги кишинин стажы туура келбегендиги тууралуу биз катты бергенбиз. Ал кат мыйзамдуу күчкө ээби эмеспи? Мыйзамдуу күчкө ээ, биз азыр эми жообун күтүп атабыз, бизге мэрден кандай жооп келет. Демек, бул боюнча сиздердин эмеңиздер бар, Бар, маалыматыбыз бар. Гакайым, механизмдерин өзгөртүү жөнүндө айттыңыз да. Бүгүнкү күндөгү механизм жөн эле иштебей атат дедиңиз. Кандай өзгөртүүлөр болуш керек? Мыйзамдын өзүнө өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек биринчиден. Анан экинчиден жанагы кимдер мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга мындай коюлган талаптарга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да. Мына талаптарды карасак, талаптарда аябай мындай 2-3 эле бирине бар да. Мисалы үчүн стаж боюнча 5 жылдан кем эмес. Анан кийин деген үй-бүлөлөр боюнча, билим берүү, билим боюнча эле талаптар коюлган да. Анан соттолбогон деген бирине талап бар да. А бирок мисалга ошо талаптарды кеңейтишибиз керек да. Жанагы коррупция боюнча эгерде иштер ачылган болсо, же болбосо ошол жарандар тараптан канча бир нече кайрылуулар болгон болсо деген талаптарды, коомчулуктун пикири деген талаптарды кеңейтишибиз керек да. Мисалга мына ошол эле мыйзамда мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөр бар да кызматкерлердин. То есть өз кызыкчылыгы менен иштеген ордун пайдаланбаш керек, жана адым ресурстарды пайдаланбаш керек, акча албаш керек, же болбосо ошол бизнес ачууга көмөк көрсөтпөш керек, өзү пайда албаш керек деген чектөөлөр бар да. Бирок биз коррупция боюнча кармалган чиновниктер көп бизде. Мындай маалымат каражатын чыгып эле атпайбы? Бирок ошонун кульминация моменти боюнча ошолордун жыйынтыгы көрсөтүлбөйт да. Ал адамдын сотко иши ашып барат, бирок соттун чечими көрсөтүлбөйт жарандарга. Эч качан көрсөтүлбөйт. Мисалы, мыйзамда бар жогу жазылып тур да. Квалификациялык талаптар коюлуп тур. Андан кийин тесттен өткөрүп жатабыз, маектешүүдөн өткөрүп жатабыз. Дагы эмне кылып атабыз? Кат жүзүндө дагы жазып атабыз. Талаптарды күчөтүш керек деп атабыз. Бирок талаптарды күчөткөндө мүмкүн чыныгы жакшы кадрларга дагы тоскоолдук жаратып калабыз да. Маселе эмнеде анда? Эгердин баардыгы эми мүмкүн болгон процедуралардын баардыгы сакталып атса, бирок кадрлар жакшы эмес. Маселе эмнеде? Кадрлар жакшы эмес деп мүмкүн учурашып атат эмес, бар. Көпчүлүк эле жергиликтүү өзү башкаруу мамлекеттик органдарда бардыр. Мен билгенден биз мисалы жана коррупция боюнча деп атпайсыздарбы? Кызматчы жумушка киргенден иштеп аткан мезгилде коррупция каршы аракеттен жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын 11-беренесине ылайык ар бир кызматчы коррупцияга каршы жол бербейм деп милдеттенмеге кол коюп берет. Ошондой эле биз ар бир айда терс негиздер боюнча бошотулган кызматчылар жөнүндө маалымат алабыз. Эми ал жерде мисалы жаңы окуу жайын бүтүп келген кызматчы жөнүндө сөз айтсак болот, бул жумушун билбейт, аркы берке деп. А бирок иштеп аткан кызматчылар жумушун алып кетиш керек. Анан мурун билесиздер, жана сыноо мөөнөтү деп. Сыноо мөөнөтү жаңы жумушка кирген, стажы жок адамдарга коюлчу эле. Жаңы мыйзам боюнча стажы бар адамдарга да коюлат. Бул конкурстук комиссиянын сунушунун негизинде. Эгер ошол сыноо, мисалы мен өзүм бир кызмат ордунда иштеп атып, жогору турган кызмат ордуна конкурстан өтүп дайындала турган болсом, конкурстук комиссия мага 3 айлык толук 3 ай менен сыноо мөөнөтүн коет. Сыноо мөөнөтүндө эгер өтпөй калсам, азыр билесиздер, баалоо жүргүзүлөт. Баалоо менен мен канааттанарлык эмес деген бааны алсам, анда мен жумуштан кетишим керек болот. Азыр ушундай механизмдер дагы бар. Кандай механизм колдонгон жок да, бир да неме. Жок, азыр жаңы кирген жолсо комиссиянын сунушу менен сыноо мөөнөтү коюлгандар эми ылайык кызмат ордуна ылайык келет деп канааттандырарлык деп бааланып иштеп жатышат. Жок, канааттандырарлык эмес дегендер азыр андайлар кезигиши элек. Бирок 2017-жылдын жыйынтыгы менен саналуу 1-2-3 айлы өкмөттөрдө 1-2 мамлекеттик органдарда канааттандырарлык эмес деп бааланган кызматчылар болду. Ал кызматчылар жобого ылайык 2 жыл катарынан канааттандырарлык эмес деп бааланса жумуштан кетет. Механизмдер дегендерчи түрдүү тесттер бар экен да, психометрикалык тестирлөө деген бар экен, полиграфта дейт.
полиграфка салабыз дейт. Ушундай барбы жок бизде? Полиграф тест деген биздин өзүбүздө бар, борбордук аппаратта. Биз өзүбүз мына кадр кызматына жумушка кире турган болсок, полиграф тесттен өтөбүз. Мурун билесиздер, аттестация менен классичтентерди алчу элек. Аттестацияга барган мезгилде дагы өтөбүз. Мамлекеттик кызматка кирип аткан кызматчылар көпчүлүгү мына башка жогорку кызмат орындагылар полиграф тесттен азыр сөзсүз түрдө өтүшөт. Положительный результат алгандардын баары эле кийин коррупция менен кармалып атпайбы? Ошондо полиграф тестти дагы алдоо механизмдери бар окшойт деген ойдо каласың да. Кадр кызматы конкурстарды уюштуруу эле тим болобу же баягы конкурстан өткөн кызматкерлердин дагы жасап аткан иш аракеттерине мониторинг жүргүзөбү? Кадр кызматы өкмөттүн атайын токтому кабыл алынган 2016-жылда. Ошол токтомдун негизинде 674 биз мониторинг жүргүзүп жаткан ар бир мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мыйзамдардын сакталышы боюнча, мыйзамдардын аткарылышы боюнча мониторинг жүргүзөбүз. Ал мониторинг жүргүзүп келгенден кийин 10 жумуш күнүнүн ичинде биз атайын маалым кат жиберебиз. Ошол кетирилген кемчиликтерди көрсөттүп. Кайтасыңарбы жокпу? Сайтка чыгарабыз. Сайтта канчалык деңгээлде мындай ачык жарык чыгып турат? Кепилдик барбы? Чыгып турабы? Мисалы быйыл текшердиңер баланча кызматтык орунга дал келбестиги жөнүндө. Биз бул маалыматтын бардыгын жүргүзгөн мониторинг жыйынтыгы менен борбордук аппаратка толук жиберебиз. Муну мисалы мамлекеттик органда мынча адам талапка жооп бербей же стажына туура келбей дайындалат, же болбосо мынча адам конкурска чейин убактылуу милдетин аткаруучу деп дайындалды деп. Бизде ар бир квартал сайын бул боюнча отчет болуп турат. Сайтта инип турат ушу, Сайтта бар. Бирок тестирлердин жыйынтыгы боюнча сайтта жок экен да ушул. Жарандык мониторинг деген барбы? Анын канчалык деңгээлде күчү бар? Жарандык мониторинг деген бар, бирок жарандык мониторинг мындай толук Кыргызстандын бар аймагын же болбосо мындай чоң деңгээлде, чоң масштабта мониторинг кыла албай жатабыз да. Эми жарандык мониторинг 1-2 случайда мониторинг эле кылбасак, биздин өзү Таасири барбы же ит үрөбөт, кербен жүрөбөт дегендей эле болот. Жарандык мониторингдин таасири бар, эгерде мисалга азыр деген президент өз саясатын жарыялады да, коррупцияга каршы күрөшүүнү баштап. Эгерде ошол биздин отчеттор президенттин аппаратына түшсө, аппарат ошол саясатка ылайык реакция кылыш керек да. Мисалга азыр мен ойлойм ошо жарандык мониторингдин немеси күчөш керек. Иш аракети күчөш керек. Именно кадр. Мэрияда мындай иштеп жүрөсүңөр дейм, канча жылдан бери. Аларга ушундай берген учуруңар, анан ошонун жок, 2-3 жыл мурун биздин жарандык мониторингдин результаттары менен кайрылуулар таппайт эле да. Угулбайт эле, же болбосо мындайча айтканда оң результат чыкпайт эле. Эми азыр саясат өзгөргөнгө байланыштуу Кыргызстанда коррупция менен күрөшөбүз дегенге байланыштуу эми дагы жарандык мониторингди күчөтүшүбүз керек. Ошо күчөткөндүн негизинде мамлекеттик кадр кызматы жарандык коом менен кызматташабы? Кандай механизмдер менен кызматташасыңар? Угасыңарбы? Угабыз, кызматташабыз. Биз жылда тегерек столдорду, атайын семинарларды окуу жайларга барып өткөзөбүз. Окуу жайларда ал жерде сөзсүз түрдө жарандык коомдон келет, айыл өкмөтүнүн кызматчылары, мамлекеттик органдын кызматчылары келип катышат. Ошондой эле ачык эшик күндөрүн өткөзөбүз. Мисалы мен жарандык коомдон бир бейөкмөт уюм, мына кызматкер мындай этиканы бузду, мындай коррупциялык иштерге аралашып кеткендиги жөнүндө бизде маалыматыбыз бар деп силерге кайрылса, силер кандайдыр бир ошого реакция бересиңерби, жок? Барбы ошондой учурлар? Андай учурлар бизге азырынча каттала элек, жарандык коомдон мындай мыйзам бузуу болду деп. Бирок эгер андай кайрылуу болсо, сөз түрдө ал каралат. Кадр кадровая служба өзлөрүнүн комиссиясына жарандык коомдун өкүлүн кошобуз деп атпайбы? Бирок булар жарандык коомдун өкүлдөрүн кантип тандап алат деген чоң суроо да. Ар кандай жарандык коом бар да, чоң суроо булар кошот. Кадр кызматы биздин өзүбүздүн комиссияда эмес, ар бир мамлекеттик органда, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган өзүндө жарандык коомдун өкүлү бар. Бирок ошол чоң суроо да. Мамлекеттик органда сизди кошкондон көрө формалдуу жарандык коом өкүлүн кошкон жакшы болот да. Кантип тартышат, тизмеге кантип кошот, чоң суроо. Чоң конкурс болбойт да, мисалга. Биздин жарандык коомдун арасында ачык конкурс болбойт. Бул конкурстук комиссия ошол мекеменин жетекчисинин буйругу менен бекитилген. Конкурстук комиссиянын курамына мамлекеттик органдар тийиштүү багыттагы адистер деп каралган. Туура, ал ошол жетекчиден көп нерсе көз карандырат да. Урматтуу айымдар, чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп бергендигиңиздер үчүн.
байрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу эле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин студиянын коноктору мамлекеттик кадр кызматынын түштүк өкүлчүлүгүнүн башкы адиси Гүлмира Абышева айым. Ошондой эле Интер билим бейөкмөттүк уюмунун Оштогу өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Масалиева Гүлкак айымдар болду. Ушуну менен Ынтымак телеканалында чарпа элек көрсөтүүсү аягына чыгат. Биз ар жуманын 2 жана 6 күндөрү көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпа элек биз маалыматты жеткиребиз.